Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Бүгүнкү Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарбасынын абалы, өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү, тобокелдиктери, келечеги жана органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн этап менен өтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү аталышында конференцияга келип катышып жатканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Бүгүнкү конференцияга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Боронов, айыл чарба министринин орун басары жана айыл чарба тармагындагы көз карандысыз эксперттер, президенттин аппаратынан эксперттер, өкмөттүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, өкмөттүн областтардагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, фермер, дыйкандар, органикалык продукцияны өндүрүүчүлөр, кооператив уюмдарынын өкүлдөрү, эл аралык донорлордун өкүлдөрү катышып жатышат. Конференциянын негизги максаты республикабызда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү, анын артыкчылыктары жөнүндө маалымат алмашуу жана аны эл арасында кеңири жайылтуу, жеке ишкерлердин, фермерлердин, дыйкандардын тажрыйбасын эске алуу менен негизги көйгөйлүү маселелерди чечүү жолдорун аныктоо, органикалык айыл чарба жаатындагы продукцияларды сатуу, экспорттоо, инновациялар жана заманбап мамилелерди түзүү, түрдүү кызыктар тараптар бүгүн бул жакта катышып жатышат. Бүгүн барыңыздар ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды, тажрыйбаңыздарды бул жерге ортого салат деген ишеничтебиз. Бүгүнкү күнү ушул конференцияга активдүү катышып, жигердүү катышып берүүңүздөрдү суранабыз. Анда эмесе, урматтуу конференциянын катышуучулары, конференцияны баштасак. Биринчи саламдашуу сөз үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Туманбаева Рада Мураталиевага берилет. Урматтуу Рада Мураталиевна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Бүгүнкү учурдан пайдаланып, келе жаткан ата мекенди коргоо күнү менен куттуктаймын. Каарман эр жүрөк мекенин, үй бүлөсүн, жакындарын сүйө билген, сыйлай алган, жан дили менен коргогон эр азаматтарды куттуктап, сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, мамлекетибизге тынчтык, кут береке каалап кетүүнү уруксат этиңиздер. Урматтуу конференциянын катышуучулары, Кыргызстан интенсивдүү азык өндүрүү ыкмасына өтө элек айыл чарбасы жана салыштырмалуу жакшы сакталган табигый чөйрөсү менен экологиялык жактан таза продукция өндүрүү аркылуу өз ордун табууга толук артыкчылыгы бар мамлекет. Бул артыкчылыктардын негизинде биз өндүрүлгөн азыктардын даамдык сапаты жагынан утушка ээ болгон таза экологиялык продукция аркылуу эл аралык рынокко чыга алабыз. Ошондуктан органикалык чарба жүргүзүп, элибизди таза экологиялык азык менен камсыздап жаткан фермер өндүрүүчүлөрүбүздү ар тараптан колдоп, рынокко чыгаруу башкы максатыбыз болууга тийиш. Бул багыт өлкөбүздүн агрардык тармагын туруктуу өнүктүрүүгө зор түрткү берген багыт катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат комитетинин ар бак колдооуна алынып, мыйзамдык жактан бекемдөө максатында аракет кылып келе жатабыз. Алсак, 2013 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат комитетинин кеңейтилген отурумунда Кыргызстандагы органикалык айыл чарбанын абалы жөнүндө БиоКG органикалык кыймыл федерациясынын билдирүүсүн каралып, бул багыт айыл чарбасынын маанилүү багыты деп табылып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өлкөбүздүн аймагында органикалык айыл чарба өндүрүүнүн мамлекеттик программасын иштеп чыгуунун милдеттирилген чечим кабыл алынган. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын аймагына гендик жактан өзгөртүлгөн организмдерди камтыган продуктыларды ташып кирүүгө тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоору Жогорку Кеңештин 3-окуусунда колдоп бердик.
2016 жылдын май айында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жана биокейжи органикалык кыймыл федерациясы тарабынан уюштурулуп өткөрүлгөн республикалык семинарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясаты комитетинин төрагасы Бакиров Мирлан Исабекович катышып, органикалык азык өндүрүүчүлөрдөн койгон көйгөйлүү суроо талаптардын чечүүнү уюштуруу, ал үчүн органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын иштеп чыгуу чечими аткаруу тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө комитеттин атынан талап келтирген. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 2 августундагы токтому менен Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүш өнүктүрүү жөнүндө концепциясы бекитилген. 2018 жылдын апрелинде биокейжи органикалык кыймыл федерациясы биосервис коомдук фонду жана Жалал-Абад айылдык кеңеш кызматы тарабынан уюштурулган Кыргызстандагы органикалык айыл чарбасынын абалы тоолуу аймактарда азыктанууну жакшыртууга багытталган айыл чарбасы темасында өткөрүлгөн республикалык тегерек столго агрардык саясат комитети мүчөлөрү катышып, бул тармакты өнүктүрүү жолдорун кеңири талкууладык. Ал эми 2018 жылдын 7 майында өткөрүлгөн агрардык саясат комитетинин отурумунда биокейжи органикалык кыймыл федерациясы Кыргызстандагы органикалык айыл чарбасынын абалы, мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары жөнүндө баяндамасы угулуп, талкуудан кийин артыкчылыктуу багыт катары органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү максатында атайын чечим кабыл алынган. Чечимге ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш түзүлүп, кеңеш түзүү тапшырылган. Азыркы учурда кеңештин курамы аныкталып, жобосу иштелип чыкты. Мындан тышкары, органикалык фермерлерди колдоо максатында жеңилдетилген кредиттерди берүү тапшырмасын өкмөттүн алдына коюп отурабыз. Бул чечимдин аткарылышы октябрь айында каралып, жетишсиз деп табылып, иш аракеттерин күчөтүү талабы коюлуп, 2019 жылдын апрель айында аталган чечимдин аткарылышы комитетте кайрадан каралат. Сунушталган Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өндүрүш жөнүндө мыйзамынын долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилип, биринчи окуудан өттү. 18 февралда 2019 жылдын 18 февралында агрардык саясат комитетинде аталган мыйзамга толуктоолорду, атаандаштыкты пайда кылган бир катар ченемдерди киргизип, экинчи окууда колдоо болду. Жакын арада мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна экинчи окуудан өткөрүү үчүн киргизилет. Урматтуу конференциянын катышуучулары, өзүңүздөр күбө болгондой Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат комитети органикалык айыл чарбасын өлкөбүздүн агрардык тармагынын маанилүү багыты катары көрүп келет. Кабыл алынган мыйзамдардын, ченемдик актылардын жана органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттин концепциясынын аткарылышы менен биз органикалык айыл чарбасын жана жаңы деңгээлге алып чыгабыз деп ойлойбуз. Жалпы бардыгыбыздын аракетибиз менен Кыргызстан органикалык сапаттуу азыгы менен тамшанткан, экологиясы таза, дени сак өлкө, органикалык аймак мамлекет катары дүйнөгө таанылабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Ошондой эле урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, мен бүгүн залда Туманов мырзаны, биосервис кыймылынын жетекчисин, ошондой эле Айдаралиев Рыспек Рысбековичти көрүп отурам. Ошондой эле Жамиля Иманкулова айымды көрүп отурам. Сиздердин жасаган аракеттериңизге чоң ыраазычылык билдирем, өзүмдүн атымдан жана комитеттин атынан. Ошондой эле бүгүнкү катышып отурганыңыздардын баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Рада Мураталиевна. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айлчевичке берилет. Трибуна ачыла алсаңыз жакшы болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары, урматтуу Махабат Эргешевна, республикада экологиялык таза продукцияны өндүрүү жолу менен экспорттук потенциалын жогорулатууга шарт түзүлөрүн, өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында органикалык айыл чарбасынын мааниси өтө зор экенин белгилеп кетким келет. Өкмөттүн айыл чарба тармагын өнүктүрүүдөгү приоритеттердин бири болуп, экологиялык жактан коопсуз айыл чарба продукцияларын өндүрүү болуп саналат.
Президентибиздин 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча жарлыгына ылайык ошондой эле өкмөттүн биримдик ишеним жараткандык программасына органикалык айыл чарбасы принциби менен иштетилген экспорттук багытта экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүрүү жана алардын көлөмдөрүн көбөйтүү жагы өлкөнүн бирден бир стратегиялык багыты катары белгиленген. Эксперттердин баалоосуна карата 2020 жылы органикалык айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн дүйнөдөгү көлөмү 130 миллиард долларга жетип, кийинки жылдары жыл сайын 10-15% өсүшү белгиленүүдө. Ошондуктан биздин региондун өлкөлөрү дагы азыртан органикалык продукцияны өндүрүү үчүн укуктук базаларын түзүшүп, мамлекеттик саясатын аныкташууда. Учурда республикада органикалык айыл чарбасы акырындык менен өнүгүп келе жатат. Кооперативдер жана органикалык аймактар түзүлүүдө. Семинарлар жана тегерек столдор жерлерде өткөрүлүүдө. Статикалык маалыматтарга таянсак, өлкөбүздүн органикалык айыл чарбасынын өнүгүү тенденциясы жыл сайын өсүп жатканын белгилеп кетсек болот. Аны менен бирге дыйкандардын органикалык айыл чарба методдорун өтүү боюнча кызыкчылыктары күнүнөн күнгө өсүүдө. Бүгүнкү күнү органикалык продукцияны өндүрүүчү айылдык субъекттердин саны 1000ден ашты. Алар 7,5 миңден ашык гектарга пахта, буурчак, төө буурчак, өрүк, дары чөптөр, кара өрүк, жаңгак жана картошка сыяктуу органикалык айыл чарба продукцияларын өстүрүшүүдө. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү максатында 2 багытта иш алып барылууда. Биринчиси, окууларды жана семинарларды өткөрүү жолу менен дыйкандардын билим деңгээлин жогорулатуу. Экинчиси, эл аралык нормаларга ылайык укук ченемдик базаларды өркүндөтүү. Жогорудагы багыттар боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган. Аталган концепцияга ылайык өкмөт тарабынан органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосунан өтүүдө. Жаңы эле азыр айтылып кетти, ушул маселе боюнча бүгүн экинчи окуудан каралып атат. Буюрса жакын аралыкта бул мыйзам кабыл алынып калат деген ишеничтебиз. Аны менен чогуу 2019 жылдын 20 февралында өкмөттүн токтомуна ылайык айыл чарба министрлигинин алдында органикалык айыл чарба департаменти түзүлдү. Аталган департамент 2019 жылы бул тармакта өнүктүрүү үчүн укуктук базаны иштеп бүтүү тапшырмасы берилди. Аны менен бирге органикалык продукцияны өндүрүүчүлөр, эл аралык уюмдар жана мамлекеттик органдар менен чогуу бир нече жолугушууларды өткөрүп, органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш түзүлдү. Жакынкы күнү өкмөттүн чечими бул боюнча чыгат. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, республикада органикалык айыл чарбасынын мааниси өтө чоң экенин белгилеп, биз ушул багытты мындан ары өнүктүрүп, өркүндөтүүгө баардык күчүбүздү жумшаганга даяр экенибизди белгилейбиз. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Кубат Аличевич. Урматтуу конференциянын катышуучулары, анда эмесе баяндамаларга жана презентацияларга өтсөк, урматтуу катышуучулар, баяндамачылар, убакыт чектелүү болгонуга жараша 5 мынакей убакыт ар бириңиздерге көрсөтүлгөн, алдын ала айтылган, ошол убакытта сактап доклад жасасаңыздар. Урматтуу конференциянын катышуучулары, саламдашуу үчүн сөздү азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары Бакиров Мирлан Исакбековичке берели. Келиңиз, Мирлан Исакбекович. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, Махабат Эргешовна, урматтуу депутаттар, Кубатбек Аличевич. Бүгүнкү теманын эң маанилүү экендигин баарыбызга маалым. Биз Кыргыз мамлекети, агрардык мамлекет катары негизги потенциалыбыз бул айыл чарба. Астанада бир чоң форумга катышып, ошол жерден бир Япониядан келген коллегам айтып калды. Основа нации — это сельское хозяйство деп. Мындайча айтканда, ушундай өнүккөн мамлекеттер дагы айыл чарба баалуу экендигин баса белгилеп, ошол аркылуу ийгиликтерге жетишкендерин айтып келүүдө. Биз чакан мамлекет катары албетте ири өлчөмдөгү айыл чарба продукциясын чыгарып, кандайдыр бир өлкөнүн тынымсыз камсыз кылууга
кудуретибиз, чамабыз чак экендигин баарыбыз билебиз. Биздин ошонун ичинен негизги потенциал бул органикалык продукция. Мына өкмөт тарабынан мыйзам сунуш кылып, бүгүнкү күнү мыйзам экинчи окууда каралуу тартибинде талкууланып жатат. Мына Искендер Айдаралиевич бул киши ушул мыйзам боюнча, ушул деги эле ушул тармак боюнча өзгөчө адис катары мен билем. Ошол тармакты көтөрүүгө болгон салымын жасап келүүдө. Бизде 1 миллион 200 миң гектардын тегерегинде айдоо жерибиз бар. 435 миң гектар кайракы жерибиз бар. 9,5 миллионго жакын жайыт жерибиз бар. Жалпы жердин 92%-ын тегереги бул тоолуу жерлер. Биз азыр ушул пайдаланылбай турган кунары төмөн, түшүмдүүлүгү төмөн айыл чарба жерлерин, ушул жайыт жерлерин көп жылдык багдаракка жана башка айыл чарба продукциясын өстүрүүгө көп жылдык пайдаланууга берели деген мыйзамдан иштеп чыгып, ал дагы талкуу учурунда. Ал боюнча жерлерде бир коомдук талкууларды өткөрүп келдик. Урматтуу бүгүнкү жыйындын мындай коомдук талкуунун катышуулары, сиздердин адис катары жер-жерден келген агро тармагында үзүлүү эмгектенип келген адистер отурасыздар. Өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү отурасыздар. Сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Биз жапа тырмак баарыбыздай консолидация деп биригип, багыт алып, алдыга көздөй программаны түзүп, ошонун аракети менен кеткен болсок, кыска убакыттын ичинде көрсөткүч сөзсүз болот. Бүгүн жеке ишкерлер, жеке дыйкандар болгон күчүн аракетин жумшап, 1 сотик болобу, 1 гектар болобу, мындай кайсы рентабелдүү деп эсептелген тармак боюнча айыл чарбада аракетин кылып жатат. Аны үчүн өкмөт дагы, мен кечээ эле премьер-министрде болдум. Кыска убакытта мындай ушул айыл чарба өнүгүп өсүшүнө салым боло турган тармактарды, багыттарды бек алып, шундан аракетин кылабыз деген чоң үмүттөбүз. Бүгүн кандай суроолор болсо, ой пикирлер болсо, кенен талкуулап, ушул пикир алышабыз деген ойдомун. Махабат Эргешовна мен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетем. Органикалык биз аймак деп ар дайым айтабыз. Органикалык продукция Кыргызстан биз сыртка чыкканда дагы бизде укмуш бардык органика деп айтабыз. Бирок ошону көргөзүп бере турган кагазыбыз, сертификатыбыз, тастыктай турган мындай аймагыбыз конкреттүү. Тилекке каршы кагаз жүзүндө белгилей албай келип атабыз. Ал сөз менен ишендире албайсың Европаны же башка мамлекетти. Аны качан ишендиребиз? Биз мыйзамды кабыл алып, атайын аймактарды аныктап, ошол аймакка өзгөчө статус берип, 1 грамдагы химикат жана башкаларды колдонулбайт. Бул чыныгы органикалык продукция деп тастыктаган, эл аралык деңгээлде ошону тааныган тастыктоочу сертификат болгондон кийин гана ошону ынанат. Андай аймактар бизде көп. Мына баарыбыз 70-80% айылдан келген жарандар болуп турабыз. Бардык областтын өзүнүн өзгөчө аймактары бар. Ошону мыйзамдаштыруу үстүндө биз иштеп жатабыз. Баарыңыздарга бүгүнкү отурумда ийгилик каалайм, жыйынтык болушун каалайм. Кудай буйруса, ушу кыска мөөнөттө биздин Кыргызстан чыныгы бренд, бул агрардык органикалык продукция менен таанылат деген чоң үмүттөмүн. Дагы бир жолу баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу конференциянын катышуучулары, мен дагы бул тармак ойлондурбай койгон жок. Мен дагы кыскача оюмду доклад түрүндө сизге жеткизип кетейин деген максатта бул жака чыгып отурам. Баарыбыз билгендей, биздин Кыргызстандын калкынын 65% айыл жергесинде жашайт.
айыл чарбасы менен алектенүү жыл өткөн сайын азайып баратат. Азыркы убакта айыл чарбасынын ички дүң продукциясынын түзүмүндөгү үлүшү күндөн күнгө кыскарууда. Эгер 1996 жылы айыл чарбасынын үлүшү 43,9% болсо, бүгүнкү күндө 14,8%га түшкөн. Биздин өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары өзөрүнүн сапаты жана көлөмү боюнча баарыңыздар билесиздер, дүйнөлүк рынокко атаандаш боло албайт. Айыл чарбасын өнүктүрүүдө органикалык айыл чарбасына басым жасообуз эң туура болот деп ойлойм. Органикалык айыл чарбасы соңку убактарда дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө иш жүзүндө агрардык секторду өнүктүрүүгө абдан актуалдуу, маанилүү чөйрө болуп саналууда. Дүйнөдө тамак аштын органикалык продуктыларына болгон талап күндөн күнгө өсүп келатат. Эгер 1999 жылы органикалык продукцияларды сатуунун көлөмү 15 миллиард доллар түшсө, азыр Кубат Алиевич айтып кетти, 120 миллиардга чыгып калды деп. Менде бир аз башка цифра экен. Бул дагы абдан кубандырат. Кыргызстандын органикалык продукциялары бул рынокто келечекте татыктуу орун алат деген мен чоң ишенимдемин. Кыргызстан агрардык өлкө болуп саналат жана органикалык айыл чарба өндүрүшүндө өтүү үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандын дүйнө жүзүндө жок экологиялык артыкчылыктары булар эмнелер? Табигый жаратылышыбыз, таза суубуз, өндүрүш процесси жок, биздин өндүрүш процесси менен булганбаган таза абасы органикалык продуктуларды өндүрүү үчүн жакшы шарт түзөт. Органикалык продуктуларды өндүрүүдө Кыргызстанга тийген социалдык, экономикалык эффекти кандай болот? Биринчи, калкты экологиялык таза продуктулар менен камсыз кылуу улуттун ден соолугуна оң таасир берет. Кыргызстанда онкологиялык оорулар менен жана башка оорулар менен ооруган адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Маселен, Индиянын Сикким штатында толугу менен органикалык айыл чарбасына өтүшкөндөн кийин, ошол штаттын жашоочуларынын арасында онкологиялык оорулар менен ооругандар кескин түрдө азайган. Экинчи, экотуризмдин өнүгүшүн шарттайт. Бүткүл дүйнө боюнча, дүйнө жүзүндө экотуристтер көбүнчө органикалык продукцияларды өндүрүү менен алектенген өлкөлөргө көбүрөөк кызыгып барышат. Үчүнчү, органикалык продукциялар менен башка продукцияларга салыштырмалуу бир канча эсе кымбат сатылат. Аны баарыбыз билебиз. Ошол эле кезде экопродукцияларга болгон талап өскөнгө байланыштуу биздин дыйкандар, фермерлер, ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Калктын бакубатчылыгы, элеттеги өзгөчө райондордо жашаган биздин калкыбыздын бакубатчылыгын камсыздоо жогорулайт. Албетте биздин эң көйгөйлүү маселе бул миграция маселеси. Ошол миграция маселесин дагы сөзсүз түрдө миграциянын агымы да кыскарат деген ишеничтебиз. Кыргызстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүнө кантип өтүүгө болот? Кыргызстанда органикалык өндүрүштү өнүктүрүү жөнүндө маселе абдан эле кеч көтөрүлүп жатат. Мисалы үчүн, албетте биз АКШга тең албайбыз, бирок АКШда, Америкада органикалык айыл чарбасын жөнгө салуучу мыйзамдык базасы 1990 жылы иштей баштаган. Бизде мынакей болгон 2017 жылы, 2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өнүктүрүүнүн концепциясы эми эле бекитилген. Жана жогоруда Рада Мырталиевна айткандай, мыйзам долбоорлор эми эле бизге келип түшүп, эми эле ошону биз карап жатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн өкмөт жана жогорку кеңеш кескин конкреттүү кадамдар жасообуз керек. Жана органикалык айыл чарбасына өтүү жана өнүктүрүү үчүн комплекстүү иш-чараларды кабыл алуубуз зарыл. Ал комплекстүү иш-чаралар менин оюмча төмөнкүлөр. Биринчиси, азыркы күндөгү эл аралык финансы мекемелеринен, донорлордон айыл чарбасынан келип жаткан кредиттик, гранттык каражаттарды, бюджеттен бөлүнгөн ссудаларды бир гана ушул органикалык айыл чарбасына приоритеттүү тармак катары максаттуу багыттоо керек. Эл аралык донорлордун билдирүүсүнө караганда, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү каржылоо жогорку деңгээлде колдоого алынат. Экинчиси, органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн ченемдик укуктук базасын түзүү. Үчүнчүсү, кыска мөөнөттө айыл чарба продукцияларын органикалык өндүрүш субъекттерин каттоо жана сертификат берүү тутумун түзүү боюнча чаралар көрүлүүсү зарыл. Кечиресиздер. Эл аралык уюмдардын колдоосуна таянып, ошондой эле республикалык бюджеттин каражаттарына талапка жооп берүүчү лабораторияларды куруу жана жабдуу боюнча чараларды көрүү керек. Төртүнчүсү, ГМО продуктуларын өндүрүүгө, колдонууга алып кирүүгө тыюу салынуу керек. Бешинчиси, органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүүдө органикалык жер семирткич препараттарды өндүрүү зарылчылыгы келип чыгат, албетте. Ошого байланыштуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан биопрепараттарды, биожер семирткичтерди өндүрүү боюнча ишкерлердин долбоорун активдүү финанслоо жагын өтүнүү зарыл. Бул жерде биз ишкерлер дагы өзүбүзгө тартышыбыз керек. Айыл чарба министрлиги Илим изилдөө институту, Илимдер академиясы менен биргеликте жер кыртыштын, биожер семирткичтердин абалын жакшыртуу технологиясын иштеп чыгуу боюнча иштерди жүргүзүшү керек.
жана ошондой эле жалпы улуттук стандартты иштеп чыгышыбыз керек. Айыл чарба алтынчысы айыл чарба министрлигинин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуунун үстүнөн иштөө керек. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, айыл чарба министрлигине абдан көп сын айтылат. Эл тараптан дагы, жогорку кеңештен дагы. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигин жана ушул айыл чарба министрлигин бириктирүү жагын карашыбыз керек. Эгер керек болсо, айылына чөйрөнү коргоо жана токой чарбачылыгы мамлекеттик агенттигин да бириктирүү жагын карасак болот. Ошондо мен ойлойм, айыл чарба министрлигинин иштөө жөндөмүн күчөтүп, биз аларды ушул тарапка жакшы мындай багыттоого мүмкүнлүк түзүлөт эле. Жетинчиси, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айыл өкмөттөрү иши айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталып, ар бир айыл өкмөттүн штатында айыл чарбасы боюнча бирден адисти киргизүүбүз керек. Азыркы күндө билесиздер, айыл өкмөттөрүнүн айыл чарбасы боюнча мындай ишмердүүлүгү көп багытталган эмес. Сегизинчиси, сатууну уюштуруу үчүн, экспорттоону уюштуруу үчүн кайра иштетүүчү ишканаларды, логистикалык борборлорду курууга биз дагы эле ош ишкерлерибизди тартуубуз керек. Аларга жардам көрсөтүү үчүн Россия, Кыргыз инвестициялык фонд сыяктуу ушул жактан кредиттерди берүү жолдорун биз өкмөт тараптан жардам көрсөтүүбүз зарыл. Тогузунчусу, өкмөт дыйкандарга, фермерлерге, кооперативтерге дотация, ошондой эле жеңилдиктерди салык, бажы, соцфонд боюнча берүүнү колго алышыбыз керек. Анткени органикалык айыл чарбасына өтүүнүн башталгыч этабы, ал баарыңыздарга белгилүү, айтпасам деле 3-4 жылга жакын убакыт талап кылат. Органикалык айыл чарбасына өтүү мезгилинде продукциянын түшүмдүүлүгү төмөндөп кетиши мүмкүн. Бирок бул убактынча кыйынчылык болот. Айыл чарба кооперативдерин органиканы өндүрүүгө активдүү тартуу зарыл. Бул үчүн дем берүүчү чараларды жайылтуу керек. Бул балким органикалык продукцияларды өндүрүү кооперативдерге бириккен фермерлер, дыйкандарга бир гана ошолор үчүн гана 4-5% жеңилдетилген кредиттерди берүү жана алар үчүн салыктар, соц төлөмдөр жана башка жеңилдиктерди карап чыгуу абзел. Эгер өкмөт ошондой механизмдерди карап чыгууну колго алса, элдин кызыгуусу артып, мына өзүңүз байкап атасыздар, кооперативге элдердин кошулуусу, биригүүсү абдан оор болуп атат. Ошондуктан элдердин өзүнүн кызыгуусу артып, кооперативге бирие башышат. Азыркы учурда айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө кредиттер жылына 14-15% үстөк боюнча берилүүдө. Мындай жогорку пайыздар өндүрүүчүлөргө кайдан дем бере алмак эле. Мисалы үчүн Арменияда айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн жылына акыркы эле мына жакын жылда карап жатышат, 4% берүүнү карап чечип жатышат. Өзбекстанда жылына 5-6% берилет. Эмне үчүн биз ушул кезге чейин ушул жетишкендикке жете албай жатабыз? Өкмөт органикага өтүүчү айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жылдык пайыздарын төмөндөтүүнүн үстүндө тыкыр иш алып барабыз керек. Бул фермерлерге, алардын кооперативтерге биригүүсү үчүн дем берүүчү ыкмалардын бири болуп калуусу мүмкүн деп эсептеймин. Баарыңыздар билесиздер, кооперативдин алкагында иш алып барсак, жыйынтык чоң болот. Органикалык айыл чарба өндүрүшүндө өтүү көптөгөн жылдарды, күч аракеттерди талап кылат, бирок анын жемиши чоң болот. Мен ошого сунуштайт элем, баскыч этап менен өтүүнү карап көрүүбүз керек. Өкмөт баштапкы баскычында бир нече райондорду органикалык продукцияларды өндүрүүчү территория катары тиешелүү статус берип, атайын территориялар азыркы күндө аймактар деп аталган, бирок аймактар эмес, мен область же район деп ушуну тактап алсак, ошол жерде бүт комплекс иш-чараны жүргүзсөк, бүт аракетте өкмөт бүт ошол жакта аракеттенген биздин фермерлер, дыйкандар, элибиз ошого баары баш оту менен берилип, ошол ишти алып барсак, ошондо гана биз чоң жыйынтыктарга жетише алабыз деп ойлойм. Органикалык айыл чарбасын өндүрүүчүлөр жаатында кадрлар даярдоого, анын ичинде агрономдор даярдоого өзгөчө көңүл бурулуусу зарыл. Бир гана жогорку окуу жайларда эмес, башка окуу жайлардагы ушул адистерди тарбия окутуу жактарын карашыбыз керек. Өзүңүздөргө жана баарыңыздарга таркатылды. Жогорку кеңеште токтом долбоор органикалык айыл чарбасына өтүү боюнча токтом долбоор таркатылды. Ал жердеги эң биринчи мааниси, мен тактап айткым келет, биринчиси органикалык агрардык секторду өнүктүрүүгө артыкчылыктуу, приоритеттүү багыт берүү. Бул боюнча өкмөттүн токтомунда, концепциясында жана аныкталыптыр. Бул абдан жакшы. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын территориясында 10 жыл аралыгында органикалык өсүмдүк өсүрүүгө жана мал чарба продукцияларын өндүрүүгө толук өтүү максаттарына жетүү сунуш кылабыз. Албетте, бул бүгүнкү биздин ушул токтомдун жазылган биздин позициябыз, бирок бүгүн эксперттердин доклад жасагандардын ойлорун, пикирлерин
угуп, ушул токтомго дагы биз өзгөртүүлөр киргизебиз. Урматтуу конференциянын катышуучулары, ушул токтом долбоор Жогорку Кеңештин комитетинде каралат, андан кийин бул чоң залга, чоң жыйында каралат палатада. Сиздер дагы эгер сунуштар болсо берсеңиздер, бизге ушул чоң, сиздерге дагы элге жалпы чоң салым болмок. Рахмат. Кийинки сөз баяндама үчүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин ордун басары Керималиев Жанбек Калкановичке берилет. Урматтуу Махабат Эргешовна, урматтуу Рада Мураталиевна, урматтуу депутаттар, урматтуу конференциянын катышуучулары. Биринчиден бардыгыңыздарга, урматтуу катышуучулар, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин атынан жана өзүмдүн атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Өлкөнүн экономикалык өсүшү жана структурасы негизинен табиятты көп талап кылган техногендик экстенсивдүү өнүктүрүү менен байланышкан. Бул жагынан алганда өлкө жаратылыш экосистемасынын абалын толугу менен көз каранды. Муну менен бирге жаратылыш ресурсу азайса жана курчап турган чөйрө булганса, экономикалык көрсөткүчтөрдүн кескин начарлашынын тобокелин пайда болот, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Органикалык айыл чарба өндүрүшү бул заманбап этапта экономиканын агрардык секторунун өнүгүп жаткан багыты. Бул этапта айыл чарба өнүгүшүнүн жүргүзүү мамлекеттин калкын экологиялык таза продукттар менен камсыздоо менен бирге жүргүзүлөт. Акыркы маалыматтарга таянсак, В Кыргызстане. Институциональная поддержка. Министерство сельского хозяйства совместно с научной... Миллиондан ашык аянттар келип жатат. Органикалык аянттардын өсүшүнүн себеби органикалык продукциянын базарда глобалдык өсүшү болуп саналат. Органикалык азыктар жана ичимдиктердин чекене баасынын жылдан жылга өсүп баратканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мындайча айтканда, жылдан жылга органикалык айыл чарба продукциясы дүйнө рыногунун өсүү динамикасын жогорулатууда. Учурда Кыргызстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн акырындап өнүгүүдө. Кыргызстанда органикалык продукциянын өндүрүүчү айылдык субъекттердин саны 1035-ке жеткен. Органикалык чарбалар 3 ири айыл чарба кооперативдери менен 23 айылды бириктирген 10 органикалык аймак менен көрсөтүлгөн. Дагы атап кетсек, ушул айыл чарба министрлигинин астында Кыргыз агро биоборбор тарабынан биопрепараттар, биожер семирткичтер, интомфактар жетиштүү көлөмдө өндүрүлүп жаткан дыйкандарга таратылып жатат. Андан тышкары дыйкандар өзлөрүнүн демилгелери менен органикалык айыл чарба методдорун өз алдынча изилдеп колдонууда жана башка дыйкандарга арасында жайылтууда. Ошону менен эле бирге ошо биогумустарды өндүрүү, калифорниялык сөл жандарды көбөйтүү болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын президентинин 2019-жылы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы тууралуу жарлыгына ылайык, ошондой эле өлкөнүн биримдик, ишеним, жаратмандык программасынын айыл чарба секторун мындан аркы өнүктүрүү максатында кооперацияны өнүктүрүү, өндүрүш, сактоо, кайра иштетүү, сатуу, логистикалык чынжырын бекемдөө, ирригациялык өнүктүрүү приоритеттерин биргеликте органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү принцибинин негизинде экологиялык жактан таза продукцияны өстүрүү приоритети белгиленди. Учурда республикабыздын органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн жагымдуу шарттары болуп, Кыргыз Республикасы өкмөт тарабынан 2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясы кабыл алынышы эсептелет. Башында дагы биздин депутаттарыбыз, биринчи вице-премьерибиз айтып кетти. Ошол органикалык айыл чарбасы боюнча мыйзамдагы айыл чарба министрлиги тарабынан ошо био2 ассоциация бирдикте жасалган мыйзам экинчи окууда кабыл алынып, үчүнчү окууга жөнөтүлдү. Бул дагы айтам, ошо биздин өзүбүздүн урматтуу депутаттарыбыз дагы ушул органикалык айыл чарбасына ушу приоритет мамиле кылып атканы. Аталган мыйзамдын долбоору кабыл алуу менен республиканын органикалык айыл чарбасынын өнүгүүнүн жаңы күчтүү сапаттуу этабы башталат. Себеби Кыргызстанда органикалык чарбаны көбөйтүп, стандартка ылайык сапаттуу органикалык азыктарды өндүрүшүн жогорулатуу, аларды сертификаттоо жана экспорттон жогорулатууга шарттар түзүлөт. Ошондой эле стандартташтыруу жана органикалык продукция менен
камсыздоо боюнча Евразиялык экономикалык комиссия тарабынан органикалык айыл чарба жумуш тобунун ишине катышуу жолу аркылуу стандартташтыруу, метрология жана тастыкталуу боюнча Евразия кеңеш тарабынан кабыл алынган ар бир стандарттарды ушу айыл чарба министрлигинин адистери тарабынан жумуштар жүргүзүлүп жатат. Ушу менен биргеликте органикалык аймакты көбөйтүүдө жана өнүктүрүү максатында 2018 жылы министрлик тарабынан биокейжи органикалык кыймыл федерациясынын ортосунда меморандумдар кол коюлар болду. Ошо менен бирге биздин эң биринчи туңгуч органикалык айыл чарбасынын органикалык препараттарды жаратып аткан ошо кыргыз гумат менен ошо меморандумдар кол коюлду. Булардын бардыгы ошол айыл чарба министрлигинин органиканы жогорулатуу, ошо органиканы приоритет кылуу. Министрлик тарабынан сунушталган органикалык айыл чарбанын тармагындагы саясатты ишке ашырууну колдоо жана республикада органикалык продукцияны өндүрүүчүлөрдүн дыйкандардын потенциалын жогорулатуу долбоору Корея эл аралык кызматташуу агенттиги тарабынан жактырылды. Долбоордун жалпы суммасы 5 миллион АКШ долларын түзөт жана 2019-23 жылдар аралыгында ишке ашырат. Муну өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кимдер ушул органика менен иштеп жаткан көп мекемелер ушул Кореянын проектисинде катышты. Аталган долбоордун негизги максаты болуп органикалык айыл чарба жана анын сертификаттоо жаатындагы укуктук ченемдик базаны иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү, дыйкандардын потенциалын жогорулатуу, ошондой эле органикалык продукциянын кошумча нарк чынжытчасын өнүктүрүүгө саналат. Долбоорду ишке киргизүү максатында 2019 жылдын 30 январында министрлик Корея эл аралык кызматташуу агенттиги жана Бириккен улуттук уюм айыл чарба жана азык түлүк боюнча уюму ФАО ортосунда түзүлгөн келишимге кол коюуларды жана ишке ашыруу алдында турат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, органикалык айыл чарбасы жөнүндөгү дүйнөлүк статистикалык маалыматтарга таянсак, республикада органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү тенденциясын белгилеп кетсек болот. Өнүгүү тенденциясын. Аны менен биргеликте дыйкандардын органикалык чарба технологияларын өтүү боюнча кызыкчылыктары күндөн күнгө көйдөлөп баратканын белгилеп кетүү керек. Республикада бир топ дыйкандар жана керектөөчүлөр айыл чарба өндүрүшүнүн органикалык принциптерди колдонуу жолу менен өтүүгө жана органикалык продукцияны сатып алууга даяр экендигин билдиришүүдө. Органик айыл чарба өндүрүшүн мындан ары өнүктүрүү жолуна салуу максатында укуктук базанын чыңдалышы, айрыкча тез арада сертификация системасынын түзүлүшү өтө чоң ролду ойнойт. Органикалык айыл чарба өндүрүшүн жакынкы келечекте өнүктүрүүдө биринчиден органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы, дүйнөлүк стандартка ылайыкташкан улуттук стандарттарды жана сертификация системасын иштеп чыгарылышы зарыл. Экинчиден, жашыл айыл чарбасына толугу менен өтүү боюнча азык түлүк коопсуздуктун сактоодо акыркы жылдарга болуп жаткан климаттык өзгөрүүлөргө адаптациялоо, жер жана суу ресурстарын эффективдүү пайдаланууга көйгөйгүү маселелерди чечүү үлгүлүү комплектүү кадам жасоо керек. Үчүнчүдөн, интеграциялык процесстерде катышууга мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу жана органикалык продукцияны эл аралык жаңы рынокторго жол ачуу менен органикалык продукцияны өндүргөн ата мекендик өндүрүүчүлөргө багытталган мамлекеттик колдоону көрсөтүү, органикалык айыл чарба өндүрүштүн регионалдык түйүндөрдү түзүү, семинарларды, тренингтерди, окууларды, консультацияларды, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн артыкчылыктары тууралуу коомчулукка кеңири талкуу маалыматтарды жайгаштыруу боюнча жүзүдө комплекстүү чараларды өткөрүү жана илимий ачылыштардын негизинде органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн жаңы методдорун өздөштүрүү, жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо жана заманбап тажрыйбаларды колдонуу болуп саналат. Сөзүмдүн жыйынтыгында урматтуу конференциянын катышуучулары республикада органикалык айыл чарбасынын мааниси өтө чоң экендигин белгилеп, биз ушул багыт мындан ары өнүктүрүүгө бардык иш аракеттерибизди жасоого даяр экендигибизди билдиребиз. Бардыгыңызга ийгилик каалап, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, мен докладымдын 2-3 мүнөттүк инфографика түрүндө слайд-шоу бар эле, ошого убакыт берип коюңуздар. Органическое сельскохозяйственное производство в Кыргызстане. Институциональная поддержка.
Министерство сельского хозяйства совместно с научно-исследовательскими институтами, Академией наук должны вести работу по разработке технологий улучшения состояния почвы. Применению передового опыта должна быть внедрена единая информационная база по органическим семенам, биоудобрениям, биопрепаратам, технологиям. Стимулирование разработки инновационных биологических средств защиты растений, биоудобрений. Деятельность АИЛОК-МЭТУ должна быть сконцентрирована на развитии сельского хозяйства. В штат каждого АИЛОК-МЭТУ необходимо ввести одного специалиста по сельскому хозяйству. Органы МСУ должны принимать активное участие в развитии органики. Создание системы сертификации органического производства и регистрации субъектов органического производства, строительство и оснащение соответствующих лабораторий. Переход на органическое производство можно осуществить поэтапно. Правительству необходимо определить отдельные районы, придать им статус территории органического производства, запретить использование химических удобрений, направить все свои усилия для всестороннего развития и внедрения органики по региону. Необходим кластерный подход. Следует определить наиболее оптимальный вид сельхозкультуры, который может быть основным органическим продуктом данной территории. Необходимо предварительно провести работу по достижению договоренности по сбыту, экспорту этой продукции и так далее. Распространять информацию среди населения о преимуществах перехода на органику. Обучение сельхозпроизводителей региона основам органического сельскохозяйственного производства. Способствовать созданию сельскохозяйственных кооперативов по произведению органики. Для этого следует разработать стимулирующие меры. Это может быть предоставление льготных кредитов 4-5% только тем сельхозпроизводителям, которые объединяются в кооператив для производства органической продукции, предусмотреть льготы по налогам, соцотчислениям и другим. Обеспечить техникой, органическими семенами, удобрениями, инновационными технологиями. Нужно привлекать в эти территории предпринимателей для строительства объектов по производству биопрепаратов, биоудобрений, логистических центров переработки органической продукции и так далее, а также предусмотреть возможности льготного кредитования через Российско-Кыргызский инвестиционный фонд. Произведя комплексную работу, мы можем достичь внедрения и развития органического сельскохозяйственного производства, обеспечить стабильность, односортность и получить соответствующий объем продукции. Достижение таких результатов позволит выйти на международный рынок продаж органической продукции, что благотворно повлияет на благосостояние и здоровье населения, уменьшает миграцию, обеспечит занятость населения. На следующем этапе должно быть предусмотрено придание другим районам такого статуса и проведение комплексных мер по переходу на органическое производство. Большое спасибо за внимание. Рахмат көңіл бұрғаныңыздарға. Кейінгі сөз баяндама жасау үшін Қырғыз Республикасының инвестицияларды ілгерілету және қорғау бойынша агенттігінің азық-түлік эксперті бөлімінің азық-түлік экспорту бөлімінің жетекшісі Арипов Нурлан Кокташевичті. Нурлан Кокташевич келіп қанда кейінгі сөзді келіп қосылғанша органикалық ай чарбасының абалы және мүмкіншіліктері жөнінде баяндама Биокейджи органикалық қимыл федерациясының өкілі Бұрымбаев Майрамбек Мырзакановичте. Сіз Нурлан Кокташевич. Бұрымбаев Мырзаканович, андан кейін Хорошо, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Эми органикалык ай чарбасы деп баарыбыз баштатабыз. Ошонун алдында ушу органикалык ай чарбасынын кыскача тарыхы жөнүндө айтууга уруксат этиңиздер. Органикалык ай чарбасы бул башында Helvetas эл аралык уюмунун колдоосу менен 2003 жылы Жалал Абадта биопахта долбоору башталганда Кыргызстанда органикалык ай чарбасынын башталышына себеп болгон. 2007 жылы ушу долбоордун алкагында Кыргызстанда биосервис деген коомдук фонд пайда болуп, бул өндүрүштү жалпы текшерүүгө алган инспекциялоочу уюм катары түзүлгөн. Ал эми 2008 жылы биофермер кооперативи биринчи пахтаны, органикалык пахтаны экспортко чыгаруучу кооператив болуп калган. 2009 жылдын апрелинде Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинде тегерек стол өткөрүлүп, анда илимдин өкүлдөрү, айыл чарбасынын кызматкерлери катышкан ийри тегерек стол болуп, ошондо Кыргызстанда органикалык айыл чарбасын кандай кылып өнүктүрөбүз деген маселе келип чыгып, анын жыйынтыгында климаттык өзгөртүү өзгөрүүлөрүнүн шартында жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу,
деградацияда сактоо жана органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө мамлекеттик программаны иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ушул эле 2009 жылдын май-июнь айларында Кыргыз агробиоцентрдин директору Жаныбай Табанович баштаган айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү Японияга барып 1 айлык окутуу курсунан өтүп келген. Окутуу курсунун жыйынтыгы менен аппараттык кеңешмеде 2010 жылдын май-июнь айларында агробиоцентрдин базасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча алгачкы семинар, республикалык семинар өткөрүү пландаштырылган эле. Шуну менен ортодон убакыт өтүп кетти. 2012 жылы органикалык айыл чарбасынын башталышынан кийин пайда болгон коомдук уюмдар тарабынан, бул 14 коомдук уюм, 2012 жылы Кыргызстанда биокижи органикалык кыймыл федерациясын уюштурган. Асан, өткөрүп койсоңор. 2012 жылы биокижи органикалык кыймыл федерациясын уюштурган. Бул жерде биздин атайын миссиябыз аныкталып, анын негизинде органикалык айыл чарбасынын принциптерин өлкөбүздүн агрардык тармагын өнүктүрүүнүн артыкчылуу багыты катары ушунун принциптерин жылдыруу негизги миссиябыз болуп калган. Кийинкиси. Бүгүнкү күндө биокижи органикалык кыймыл федерациясы алдында негизги 5 багыт боюнча иштеп жатат. Бул Кыргыз Республикасында ушу органикалык кыймылды колдоочулардын башын бириктирүү жана алардын кызыкчылыгын коргоо. Экинчи багытыбыз мыйзамдык базаны чыңдоо, мамлекеттик жана жеке өнүктүштүктү өнүктүрүү. Үчүнчү багытыбыз био ар түрдүүлүктү сактоо, жашыл экономиканы өнүктүрүү жана тамактанууну жакшыртуу. Төртүнчү багытыбыз бул органикалык продукцияларды жарнамалоо жана рынокко чыгарууга даярдоо жана сатууну уюштуруу. Ал эми 5-чи багытыбыз бул улуттук баалуулук мурастарды, калктын өзгөчө каада салттарын, жакшыларын жаңыртып өнүктүрүү болуп эсептелет. Мына ушунун негизинде биокижи органикалык кыймыл федерациясы жалпы органикалык кыймылдын колдоочулары менен бирдикте пландуу иштеп келе жатабыз. Азыркы мезгилде биз коомдук уюм болгондуктан каражатты донорлордун эсебинен жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бизге донор болуп иштешип жаткан өнөктөштөр сиздердин алдыңыздарда турат. Мындан тышкары мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында биокижи органикалык кыймыл федерациясы, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги, соода өнөр жай палатасы менен өз ара кызматташуу тууралуу меморандум түзүлгөн. Мындан тышкары Кыргыз улуттук агрардык университети жана кесипчилик билим берүү техникалык агентствосу менен меморандум түзүп, ушу органикалык айыл чарбасын жогорку жана кесипчилик окуу жайларында окутуу багытын көздөп уюштуруп жатабыз. Ал эми жерлерде, аймактарда органикалык айыл чарбасын жүргүзүү боюнча ар бир областтык бийлик менен же болбосо өкмөттүн ыйгарым өкүлчүлүктөрү менен атайын меморандумдар, келишимдер түзүлгөн. Эми мыйзамдык база боюнча алдыбыздагы докладчылар мыйзамдык база боюнча айтып кетти. Бул багытта биокижи уюшулгандан тартып тыгыз иштешип келатабыз. Буга мисалы 2013-18 жылдары ушул эле жогорку кеңештин агрардык комитетте маселелер талкууланып, комитетибиз тарабынан жакшы колдоолор болуп жатат. Кийинкисин көрүп койсоңуздар. Биокижи органикалык кыймыл федерациясы тарабынан ушу органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү жөнүндө атайын улуттук аракет планы иштелип чыгып, жалпы министрликтердин макулдашуусуна жөнөтүлгөн. Бирок бир нече жолку талкуудайын бул улуттук аракет планы айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү жөнүндө концепция катары кабыл алынып, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мыйзамдык базалар боюнча айтып өттүк. Бүгүнкү күндө органикалык айыл чарбасы жөнүндөгү мыйзамга толуктоо жана өзгөртүүлөр менен жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып жатат. Буюрса бул мыйзам ишке ашып калса, бизди органиктарды колдой турган бир жакшы бир мыйзам болуп келет деген үмүттөбүз. Органикалык айыл чарбасы өлкөбүздүн улуттук стратегиясына бул 2018-2040 жылдарга кирип жатат. Бул жерде дагы биз үчүн жакшы бир колдоолор болот деген үмүттөбүз. 2014 жылы сентябрында биокижи
соода белгисине патент алынган. Бүгүнкү күндө биздин органиктер ушу биздин соода патентин колдонуп, чет өлкөлөргө чейин продукциясын чыгарып жатат. Имидж жакшы эле. Муну жечкенди катары айтып кетиш керек. Кыргызстанда бул мезгилге чейин органикалык стандарт болгон эмес экен. Биз эл аралык органикалык кыймылдардын эл аралык федерациясынын стандарттын жетекчиликке алып, алардын макулдашуусу менен бүгүнкү күндө дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча органикалык продукция өндүрүүнүн стандарты иштелип чыккан. Бирок бул мекеменин стандарты катары кабыл алынган. Эми уюштуруу иштери жөнүндө кыскача токтоло кетейин. 2012 жылдан бери жыл сайын эл аралык форумдар жана органикалык жана нукура азык өндүрүүчүлөрдүн көргөзмө жарманкасы өткөрүлүп жатат. Ал эми 2014 жылы 11 мамлекетти бириктирген. Бул баягы мурдагы Союздун курамына кирген 11 мамлекет биригип, атайын эл аралык форум өткөрдүк. Мунун жыйынтыгы менен ушул 11 мамлекеттин курамы толук кирген бүгүнкү күндө IFOAM Евро-Азия деген уюм уюшулуп иштеп жатат. Башкы офиси Кыргызстанда. Башкы максатыбыз эмне? Бул мурдагы Союздун курамындагы өлкөлөрдө бирдей стандарттарды киргизип, ушу органикалык айыл чарбасын чогуу бир деңгээлде өнүктүрүү. Кийинкиси 2015-16 жылдары органикалык жана нукура азык өндүрүүчү фермерлердин 1-2 улуттук съездин өткөрө алдык. Мунун жыйынтыгы менен жогорку кеңешке, өкмөтүбүзгө дыйкандарыбыздын койгон суроо талаптарын, көйгөйлөрүн кайрылуу иретинде бергенбиз. Бүгүнкү күндө иштелип жаткан мамлекеттик аткарылып жаткан иш-чаралардын көбү ушул биздеги болгон кайрылууларга аткарууга болгон жооптор деп ойлойбуз. 2016 жылдын майында Айыл чарба министрлиги менен бирдикте Жаңы Жер органикалык аймагында республикалык семинар өткөрүп, ошондо органикалык айыл чарбасына жүргүзүүгө өтүүнүн талаптарын толук көрсөтөлүк деп ойлойбуз. Кийинкиси 2017-18 жылдарда Талас областында 2 органикалык аймагыбыз бар. Ушу органикалык аймактын базасында органикалык аймак деген эмне? Мунун келечеги кандай болот? Бул жерде кандай иштелет деген маселелерди көрсөтүү менен 60-тан ашуун чет өлкөлүктөр, 60-тан ашуун чет өлкөлүктөрдүн катышуусуна эл аралык семинарлар, форумдар өткөрүлдү. Бул жерде Талас областындагы кармыктуу өкүлү мурункусунда Кенекеев болсо, кийинкисинде Марат Мураталиевич өзү катышып, кийин сентябрь айында ушу област боюнча республикалык семинар өтүп берүүнү өтүнгөн эле. Сентябрь айында өтүнүш боюнча семинар өттүк. Бул жерден Жаныбай Тумановичтер катышты, Райхан Эйзи отурат. Баарыбыз катышып, областтагы бардык акимдердин, айыл өкмөттөрүнүн жана фермерлердин катышуусунда жакшы семинар өтүп бердик. Бүгүнкү күндө дыйкандарыбыздын бардыгы эле жана айтып өткөндөй баарыбыз органик деп билебиз. Бирок ошону негизги талаптары кайсылар? Сертификаттоо кандай жүргүзөт? Бүгүнкү күндө биологиялык кандай каражаттарыбыз бар? Ушуну элибиз көп маалыматы жок экенин ошондо билдик. Мына ушул семинарда, областтык семинарда областтын губернатору Марат Мураталиев органикалык аймак моделин жалпы областта жайылтуу жөнүндө сунуш келтирип, бардык акимдерди, айыл өкмөттөрүн милдеттендирген протоколдук чечим кабыл алынган. Бул багытта чогуу өз ара кызматташуу тууралуу меморандум түзүлүп иштешип жатабыз. 2018 жылдын октябрь айында мында баары көбүңүздөр катыштыңыздар. Органикалык жана нукура азык өндүрүүчүлөрдүн выставка ярмаркасы өткөрүлдү. Ошого 14 мамлекетти, чет мамлекеттен келген өкүлдөр катышып, Кыргызстандын потенциалын көрүп, багы суктанып келишти. Кийинкисини өткөрүп койсоңор. Эми кандай шарттарыбыз бар Кыргызстанда бүгүнкү күнү? Жанагы биопахта долбоордун негизинде Кыргызстанда биосервис деген коомдук фонд түзүлүп, бул Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда инспекциялоо укугуна ээ болгон, ички инспекцияны даярдап, эл аралык сертификатка даярдоочу баягы сервис провайдер уюм болуп калды. Бул биздин Кыргызстандын жетишкендиги деп билсек болот. Мына тышкары кийинкиси. Бүгүнкү күндө органикалык продукция экспортко чыгып жатат. То есть ушу эл аралык еврозонанын талаптарына ылайык келген эл аралык сертификаттар алынган. Бул Жалал Абад областында биофермер кооперативи пахт үчүн, Аксы районундагы Аксы био кооперативи кургатылган кара өрүк үчүн, Алыштан айыл чарба кооперативи абрикос үчүн
жана ысык көл органик айыл чарба кооперативи дары чөптөр үчүн эл аралык сертификат алышкан. Бирок баарыбыз эле угуп билип калдык, бүгүнкү күндө эл аралык сертификат алуу өтө оор, каражаты кымбат. Быйылкы жылдын эсебинен ушу биофермер менен гана Аксы био баягы эл аралык сертификат алды. Ал эми Алыштан менен Аксу органик кооперативи каражаттын жетишсиздигинен органикалык негизде чарбасын жүргүзгөн менен сертификат алууга мүмкүнчүлүгү келбей калды. Кийинкиси. Эми урматтуу конференциянын катышуучулары, алдыңыздарда карта турат. Бул карта эмне дегенде дүйнөдө дагы бир система бар. Ошо сертификаттоону жүргүзүү боюнча. Бул катышуу аркылуу кепилдик берүү система деп аталат. Бул система бүгүнкү күндө өзгөчө Индия жана Бразилия мамлекеттеринде жакшы жолго коюлган. Бул система менен дүйнөнүн 133 мамлекети иштейт. Бул эмне деген система? Бул системада фермерлер бирин-бири текшерип, бирин-бири көзөлөмөлдөп, бири-бирине кепилдик берет. Бул топтук баягы сертификация болуп эсептелет. Мурдагы союздук ичилерден ушу система боюнча Кыргызстан гана бүгүнкү күндө катышуу аркылуу кепилдик берүүгө жарактуу мамлекет же ушу система иштейт деген мамлекет деп табылган. Кийинкисине өткөрүп койсоңуз. Дагы. Мына ушунун негизинде Кыргызстан билебиз, айылдарыбыз да жерлерде баарыбыз көбүнчө жамаатташып жашоо шартын жүргүзүп, бир семья экинчи семьянын же болбосо бир уруу экинчи уруунун эмне кылып жатканын билет. Экинчиси бизде кыргыздарда баштан эле жамаатташып жашоо шартын жүргүзүп, улуудан кичүү болгон тою жүрүп келген. Ошондуктан биз дагы ушу системаны айылдарга жайылталы деп максат кылып, органикалык аймак деген модель иштеп чыкканбыз. Органикалык аймак бул эмне? Бул улуттук баалуулук мурастарыбызды, илимдин жетишкендиктерин жана органикалык айыл чарбасынын принциптерин айкалыштырып, жаңыча айыл жерин туруктуу өнүгүүгө багыт алуу. Органикалык аймак бул таңуулуу эмес. Мында биз баягы органикалык айыл чарбасы боюнча маалымат берип, ушул багыт менен иштейбиз деп, ушул багыт менен эмгектенебиз деп багыт алган айылдарда алардын демилгеси алдында уюштуруп жатабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 13 органикалык аймак бар, 27 айылды камтып турат. Кийинкиси. 2017 жылдын июнь айларында IFOM Азиянын жана IFOM Азиянын президенти жана аткаруучу директорунун катышуусунда IFOM Global деген академиясынын тренери Конрад келип, органикалык айыл чарбасынын жүргүзүп жаткандарга 3 күндүк окутуу тренингин өткөргөн. Ушул тренингтердин жүрүшүнөн кийин Конрад тарабынан Кыргызстандагы органикалык аймактарда ПЖ системасын иштеп жатышы текшерилип, бүгүнкү күндө IFOM-дын жетекчилиги тарабынан Кыргызстан ушул системада иштей ала турган мамлекет деп таанылган, сиздердин алдыңыздарда такталган карта турат. Кийинкиси. Аймактын келечеги кандай болууга тийиш? Бул таза, табигый өндүрүлгөн органикалык, таза табигый азык өндүргөн органикалык аймак катары таанылууга тийиш. Мындан тышкары бирдей стандарттагы атайын бир брендке ээ болгон продукция өндүрүүчү кооперативдер түптөлүп чыгууга тийиш. Бүгүнкү күндө бизде Аксу органик деген кооператив уюштурулуп, Кыргызстандагы органикалык аймактарды картошка жана дайнегиндердин үрөндөрүн менен камсыз кылуу багытындагы үрөөнчүлүк кооператив болуп калды. Мындан тышкары аймакта органикалык азык өндүрүү аркылуу агро, эко, этно туризмди өнүктүрүү башкы багыттарыбыздын бири болуп калат. Кийинкиси. Сертификат деген маселе келип чыгып атат. 2016 жылы, то есть 2017 жылы биз атайын студенттерден турган жогорку окуу жайларынын студенттерди волонтер кылып алып, Ысык көл областындагы райондордун борборлорун, айылдарды жана Бишкек шаарын, Каракол шаары менен иликтөө жүргүздүк эле. Ошондо бир суроо койдук. Органикалык азыкты кантип билсе болот деген. Көрсө элибиз билбейт экен. Бүгүнкү күндө органик азык деген бул сертификат менен тастыкталышы керек. Ошону 3 гана проценти жооп берди. Бул дагы органикалык аймактардын өкүлдөрү деп айтсам болот. Кийинкиси. Эми бүгүнкү күндө кайсы органикалык айыл чарба субъекттери бар? Биофермер 2374 гектар жери менен, Аксы био 1707 гектар менен. Урматтуу Майрамбек Мырзаканович, кечиресиз. Биз убактыңыз 5 мүнөт көп колдондуңуз. Азыр сиз докладыңызды бар да, эгер
таркатып койсоңуз докладты тааныша алышат. Баарыбыз жетишели, баарыбыз жетишибиз керек. Бул жакта докладчиктер көп дагы. Сиз кыскача да 1 минут берели, аягына чыгып алсаңыз. Хорошо. Ошондо республика боюнча бүгүнкү күндө 7818 гектар жер 2987 гектар жери менен иштеп жатат. Кыскача аягында сунуштарыбызды айта кетели, урматтуу конференциянын катышуучулары. Өткөрүп койсоңуз. Дагы. Өндүрүлгөн органикалык жана экологиялык таза продукцияны экспорттоо үчүн тийиштүү сактоочу жайлар бар, логистикалык борборлорду түзүү зарыл болуп жатат. Жөнөкөй сөз менен айтканда бүгүнкү күндө Народный фрунзеге окшогон магазиндер менен договор кылсак дагы биздин фермерлер бир эле мезгилде поставканы кылууну уюштура албай жатабыз. Мезгил менен алып келип туруш керек экен, ушул кыйыныраак болуп атат. Мындан тышкары органикалык азыктарды экспорттоого багытталган кооперативдердин эл аралык сертификат алуусуна каржылык колдоо көрсөтүүнү суранып жатабыз. Бул мыйзамга дагы атайын чен болуп киргизип атат. Мисалы үчүн Таласта Берен деген айыл чарба кооперативи бар. Бүгүнкү күндө экспортко органикалык фасол талап кылынып жатат. Ушуну сертификаттоого каражат таппай жатабыз. Мына ушуга окшогон чоң-чоң кооперативдерди эл аралык сертификат алууга каржылык колдоо көрсөтүп, 1-2 жылдын ичинде бутуна туруп, андан ары иштеп кетүүгө мүмкүндүк болот эле. Рахмат. Рахмат, Майрамбек Мырзаханович. Анда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүүгө инвестициялар тартуу темасында Кенжебаев Сыркак Медеркуловичка сөз берилет. Көз карандысыз эксперт. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Слайдты чыгарып берип коесузбу? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда органикалык айыл чарба багытында иштер бул жерде отурат Искендер Рысбекович тарабынан, Биокеджи тарабынан 5 жылдан бери, уже 8 жылдан бери алдыга жылдырып алдыга алып барылып атыптыр. Бирок булардын баары бүгүнкү күндө мамлекеттик толук колдоосу болмоюнча, өкмөттүн жогорку кеңештин толук колдоосу болмоюнча бул чоң багыт ордунан алдыга жылуу кичине бир орчундуу маселе деп эсептейбиз. Бул жерде силердин алдыңарга азыр инфографиканы сунуштап атам. Ушул органикалык айыл чарба багытында кандай инвестицияларды чакыруу мүмкүн, кандай инвестициялардын жыйынтыгы менен бул программаны ишке ашырса болот. Ооба, буга чейинки баяндамачылар дагы туура айтып кетти. Кыргызстанда бүгүнкү күндө сертификация маселеси, экспортту илгерилетүү боюнча, Кыргызстан продукциясын экспортко чыгаруу боюнча чынын айтканда аябай көп маселелер бар. Эң биринчиси бул сертификация жагынан, экинчиси ошол эле упаковка, маркетинг, брендинг, анан чет өлкөлөргө чыгуу багытында документтерди толтуруу жагында аябай мындай аксап атабыз, аябай шарттар жакшы түзүлбөй атат.
Ошондуктан силердин алдыңыздарга мына могу схеманы көрсөтүп, бул багытты мен жеке оюм боюнча кандай кылып түзсө болот деген суроого жоопту берейин деп алдыңыздарга чыгып отурам. Эң биринчиси, Кыргызстанда бул багытты оңдош үчүн мындайча айтканда бир жүргүзүүчү единовременно бир 6-7 багытта иш алып барыш керек экен. Себеби дегенде буга чейин мына логистика дегенде биз овощехранилища менен фруктохранилищаларды салганга аракет кылдык. Кайра иштетүүчү ишканаларды салганга аракет кылдык. Ошондой эле ар кайсы багыттарда мындай бирден, экиден кармап алып, единовременно бардык багытты ишке ашыра алган жокпуз. Ошол себептерден дагы бул органикалык айыл чарба деги эле айыл чарбабыз алдыга жылбай отургандардын бирден бир себеби деп ойлоп атабыз. Анан эң биринчи бул единовременный мералардан эң биринчиси бул нормотворчество. Мыйзамдарды жазышыбыз керек, эл аралык мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек, ошол стандартты биз таанышыбыз керек. Анан экинчиси бул Кыргызстандын бардык аймагында жерди органик деген стандарт берип, сертификат берип койсо мүмкүн. Буга болсо ар кандай бир чала адистер өзлөрүнүн сунуштарын айтып атышат. 15 000 евродан 20 000 еврога чейин турат 1 гектар, анан мамлекет көтөрө албайт деп. Андай эмес, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. 1 гектар жер 4000 сом болуп турат. Органика деген стандартты, сертификатты бериш үчүн. Себеби булардын өзүнүн наркы бар. Барып, кайсыл жерден почва алып келип, грунт алып келет, канча көлөмдө алып келет. Экинчиси болсо, ким ушуларды аткарыш керек дегенде, силердин астыңарга мындай бир сунушту айтып элем. 10 октябрда өткөн жылы чоң жыйын болуп өттү. Ушул программанын инвесторлары тарабынан кимдер катышат, кимдер аткарат ушул программаны. Силердин астыңарда турган графика боюнча сертификация кылып бергенге Кыргызстандагы органикалык стандартты өнүктүрүп, ошол ар бир жерибизди, Кыргызстанда канча жерибиз болсо ошол жердин баарын сертификациядан органик деген сертификатты бериш үчүн ТЮФ, СЖС, бул биринчиси ТЮФ немистердин компаниясы, экинчиси СЖС Швейцариянын компаниясы, үчүнчүсү CCIC Кытай стандарт, анан Түрк стандарт, 4 дүйнөдөгү белгилүү орган сертификациялар келип, консорциум болуп чогуу бирдиктүү ушул жерлерди органик деген стандартка шейкеш келтирип, сертификациялоону моюндарына алып, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, макулдугун берип кетишкен. Экинчи багытыбыз бул кооперация. Кыргызстан мына 26 жылдан бери эле кооперация деп эле бир кооперация боло албай койдук такыр эле. Буга дагы мына буга чейинки баяндамачылар айтып кетти. Биз ууруларга бөлүшөбүз, шайлоолорубуз болуп атат, баарыбыз билебиз кандай болоорун. Ошондуктан биз сунуштайт элек. Бул кооперацияны обучение фермеров единым стандартам деген жол менен, ошол ыкма менен бүтүрсөк кандай дейсиңер? Себеби дегенде, бир баарыңар эле үлүш жерлерди билесиңер, айдоо жерлери кандай, көлөмдөр ар кандай болот. Бирөөнүкү чоң, бирөөнүкү кичинекей, бирөөнүкү суунун жанынан өтөт. Ошондуктан ар кандай түшүм бөлүп атканда, пайданы бөлүп, кирешени бөлүшүп атканда чыр-чатактар чыкпаш үчүн кыргыздарды мындай бир өзүбүз бир мындай ынтымакка чакырыш үчүн баардыгын бир стандарт менен обучение кылып берип койсо, Кыргызстанда биз буну дагы изилдеп көрдүк. 1,5 миң биологиядан берген мугалим бар экен. Буларга болсо программа менен методикасын бекитип берсе, мектептин шартында эле ошол бизге органикалык багытта өзүнүн жумушун алып барам деген фермерлерди
мектептин базасында эле бир 10 күнгө чейин окууларын жүргүзүп, бул кластердык подход деген туура. Себеби дегенде биз эң негизгиси бул багытка инвестиция чакырып келебиз десек, биз көлөм беришибиз керек. Эмненин көлөмүн? Малинанын көлөмүн, клубниканын, картошкөнүн, алманын баардыгын көлөм бериш керек. Дүйнөдө 3 эле бир принцип бар. Дүйнөлүк экспортто эң биринчиси бул сапат, экинчиси көлөм, үчүнчүсү баа. Биз ошолордун биринчи, экинчи маселесин чече ала турган болсок, үчүнчүсү өзүнөн өзү чечилчү маселе. Анан мындайча айтканда, Эшматов, Ташматов баарын бир стандартка үйрөтүп койсоң, ал өзүнүн жерине чыгып алып, бир стандартта продукциясын чогултуп берсе, биз ошолорду кайра өндүрүүчү, кайра иштетүүчүлөр менен чогуу алып кетип, сбыт кылганга, мындайча айтканда, кепилдигин бере алат элек. Экинчи, дагы бир нерсе бул органикалык айыл чарбага түздөн түз мындай эң маанилүү ролду ойногон бул көчөттөр менен уруктар. Анан буга чейин айтылып кеткен органикалык жер семирткичтер. Ушулардан башташ керек. Мелкотоварность, разносортностьтан башташ керек. Бүгүнкү күндө кыргыздарга дагы мындай бир өкмөт тарабынан толук кандуу түшүндүрүү иштери да жүргүзүлбөй атат. Өзүнүн бир 500 гектар жеринен чыккан продукциясын көтөрүп алып эле ал өзүнөн өзү сертификационщик дагы, маркетинг дагы өзү кылат, упаковканы дагы өзү кылат, анан экспортер дагы. Ага эч ким айтып койбойт, ал 1000 гектардан чыккан көлөм эч кимге кереги жок. Дүйнөдө бул мындай көлөм менен эч ким сүйлөшпөйт. Себеби дегенде жанагы объем дегендин ичинде бесперебойность поставки деген бар. Биз деген күзүндө эле кыргыздар сатып эле отуруп калбастан ошол продукциябызды же свежий сатканда дагы бир жок эле дегенде 8-10 ай сатышыбыз керек. Жана овощ фруктар хранилищаларга сактап алып, же болбосо кайра иштетилген продукциянын өзүнүн требованиялары бар, прослеживаемость деген бар. Ар бир мына импортный продукцияларды карап көрсөңөр, кайсыл мүнөттө, кайсыл цехте, кайсыл секундта ким тарабынан, кайсы линия тарабынан чыгарылган деген милдеттүү шарттар бар. Ошолордун баарын аткарышыбыз керек да. Ошондуктан могул жерден семена, саженцы, удобрения деген 4-чү пункту буга дагы Бельгиядан, Италиядан, мына өзүңөр билесиңер, Италия органикалык садоводство боюнча дүйнөдөгү эң биринчи мамлекет. Италиядан, Голландиядан, Бельгиядан, Австриядан ушул дүйнөлүк менмен деген компаниялар келип, ушул багытта дагы өзлөрүнүн жардамын берип, Кыргызстандан, биздин мамлекетибизден 2000 гектар жерди сурап атат. Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен бергиле бизге. Биз ошол жерлерге питомниктерди түзөлү. Ошол питомниктерден анан апробация жүргүзөлү, өзүбүздүн иштерибизди кылалы, силерге студенттериңерден баштап фермерлериңерге чейин үйрөтүү иштерин жүргүзөлү ошол жерлерден. Анан ушул жерден алынган жаңы сортторду, жаңы бизге керектүү сортторду. Биз ушул сорт дегенде эле жакшы түшүнө албай кетебиз да. Бүгүнкү күндө сорттор свежий саткан бир багыт бул. Свежий үзүп алып туруп эле коробкаларга салып жеткизип саткан. Экинчиси кайра иштетүүгө. Буга эки башка сорттор керек. Кыргыздардын мындай эле барабыз, базардан сатып алабыз дагы, ал алчабы же алча эмеспи деп да кийин чыккычакты күтөбүз. Чыгып туура эмес болуп калса алдап кетиптир деп коебуз. Ошондуктан муну дагы мамлекет өзүнүн колуна алыш керек, көзөмөлгө салыш керек дагы. Анан бир багытта ишти алдыга жылдырыш керек. Кийинкиси, бүгүнкү күндө фермер деген Кыргызстанда ким? Органикалык эмес, бардык эле фермер. Мен жанагы айтып кеткен өзү сертификационщик, өзү сугатчы, өзү тракторист, өзү упаковщик, өзү маркетолог, анан ошонун аягы менен баары отуруп, объему бир 1000 тонна бирдемеси бар да. Анан мен эч ким сүйлөшпөрүн биз мамлекет дагы айтпайт, эч кимибиз айтпайбыз. Ошондуктан бул жерден фермерди фермер боюнча калтыралы деп атабыз. Себеби дегенде фермер өзүнүн берилген огородунда, аянтчасында өсүмдүгүн өстүргөндөн кийин продукциясын ошол жерге алып чыгып,
кайра иштетүүчү переработчиктерге ошол жерден бериш керек. Ошол переработчиктер шарттарды ушундай ыңгайлуу түзүп туруп, ошол жерден алып кетиш керек фермердин участогуна келип. Себеби дегенде бул кластерный метод дегенде бир райондо мүмкүн бир 3-4 эле культура өстүрүлүшү мүмкүн. 3-4 эле культура. Себеби дегенде биз объемго чыгышыбыз керек. Андан кийинкиси бул переработка. Мына өзүңөр эле баарыңар жакшы билесиңер. Кыргызстанда Бажы союзунун ичине киребиз деп баарыбыз дүлүгүп, логистический центр тыйылчу эле тыйылчу деп атып, тыйылчынын өзү эмне экенин дагы бүгүнкү күнгө чейин биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз маанисин билбейт. Тыйылчы деп овощи менен фруктохранилищаларды алмаштырып атып, балыкчыга салды. Эмне үчүн ал бүгүнкү күндө иштебей бош турат? Ушул суроого эч ким мындай жооп береби? Ким мойнуна алат ушул бүгүнкү күндө алган кредитти, ошо салган каражатты туура эмес маалымат берип койгон үчүн? Эч ким албайт. Себебинде биз ушундай болуп калдык да. 26 жылдан бери айыл чарба тармагына 2 миллиард доллардан ашык акча кириптир. Бүгүнкү күндө 1 миллион доллар турган кайра иштетүүчү мекемебиз жок. Акчанын баары кайда кетти? Акчанын баары эле ошол Кыргызстанга келген кайра эле консультанттар алып кетти. Биз өзүбүз, ал консультанттар билбейт. Дагы бир нерсени айтып коеюн дедим эле. Кыргыздын аң сезимин, нравын Кыргыздан башка киши билбейт, түшүнө албайт. Өзүбүз мындай биз кызыктуу элбиз да негизи. Анан ошол кайра иштетүүчү ишканалардын тегерек четинде анан логистикалык борборлор турат. Эмне үчүн турат? Ошол кайра иштетүүчү ишкана жок эле дегенде бир 10 ай, 8 ай иштеп бериш керек. Продукцияны чыгарыш керек. Биз перебойно ошол чыккан продукцияны сакташ керек дагы, сырьевой базаны тегерегине чогултуш керек. Ушул бардык могу силердин алдыңарда турган программада дагы бир маанилүү, дагы бир жер, эки жери калыптыр пункту. Бул жерден айыл чарба техникалар менен агроматериалдарды буларды ким кылат, ким алып келет, кандай шарттарда берет? Бул жерде ушул программада көчөттөрдөн баштап уруктарды, жер семирткичтерди, айыл чарба техникаларын, агроматериалдарын бардыгы лизингке, мындайча айтканда, бекер проценти жок берип туруп, кийин продукцияны саткандан төлөгөнгө акчасын күтүп туруп алганга баары өзүнүн макулдугун беришкен. Буларды бул жерге келген компаниялар, дүйнөлүк алдыңкы компаниялар өзүнүн макулдугун берип, кызыктар болуп, ушул программаны бекитип бергиле деп өкмөттөн күтүп отурушуп, бүгүнкү күнгө чейин эле күтүп отурушат. Анан айыл чарба техникасын боюнча эки сөз. Бүгүнкү күндө трактор, лизингке трактор алган фермер ким ал? Ал бир 50 же 100 гектары бар фермер. Кышында кышы бою иштейт, кошуна айылдарга иштейт, районго, көлдөн Бишкекке чейин келип, чүйдүн буудайларын терип кетип атышат комбайндар. Эмне үчүн мындай окуялар болуп атат? Себеби дегенде лизинг күтпөйт. Ал деген январдыкында сурайт, марттыкында сурайт, августтукында сурайт. Ошондуктан бул жерден биз органикалык мамлекеттик органикалык программаны кабыл алгандан кийин айыл чарба техникаларын биз берип, ошол эле айыл чарба техникалардын ээлерине, буну биз сервистин служба катары деп сунуштап атабыз, ошолорго эле кайра айтышыбыз керек. Мына силерге монча 1000 гектар жер, ошол жерди кайра иштетесиңер, сугарасыңар, отойсуңар, жер семирткичтерди бересиңер деп, аларга дагы шарт түзүп беришибиз керек. Өзлөрүнүн техникаларын эртерээк баягы актаганга. Анан агроматериалдар, мисалы алганда капельный орошение менен көп программа, көп органикалык продукцияларды, өсүмдүктөрдү ошол аркылуу карап атабыз, капельный орошениеди. Ошонун шлангларын, жанагы ошол кошумчаларын, тетиктерин Кыргызстандан чыгарууга булар дагы өзлөрүнүн макулдуулугун берип кетишкен инвесторлор. Бүгүнкү күндө айтканда Кыргызстанды мамлекеттик деңгээлде органикалык айыл чарбага өтүп,
Кыргызстанда болгон биздин баардык айдоо жерлерибизди органика деген стандартка сертификатташтырылып, андан кийин фермерлерибизди 10 күн болобу, 1 жума болобу окутуп, ар бир багытка культуранын өзүнүн өрөөнүндө кайсы культура өстүрсө, аларды окутуп туруп, аларга дагы органика боюнча адис деген сертификатты берип, ушул эки эле нерсе болгондо Кыргызстандын продукциябыз бүгүнкү күндө эле жеп аткан продукциябыз бери эле жагы 10 эсе кымбат болот. Себеби дегенде мына северде практически бизде удобрениялар деле колдонбойт. Мисалы айтканда, итак эле мындай картошкабыз деле органик. Бирок паспорты жок, мындайча айтканда сертификаты жок болгондуктан ошолор биз экспортко чыгара албай атабыз. Ошолордун сортторун оңдошубуз керек болуп атат. Анан бул өзү органикалык айыл чарба багыты эң мындайча айтканда пайданы, кирешени көп алып келүүчү багыт болуп саналат. Тамак аш, продовольственный безопасность өзүңөр билесиңер, дүйнөдөгү бирден бир эң алдыңкы, эң чечилбеген маселелердин бири болуп саналат. Ошондуктан бул жерге кызыктар болуп, именно кайра иштетүүчү багыт тармагына, ошол айыл чарба техникаларга, агроматериалдарга, анан тиги уруктар менен көчөттөрдү бергенге дүйнөлүк алдыңкы компаниялар кызыктар болуп, өзлөрүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп, бүгүнкү күнгө чейин күтүп атышат. Чоң рахмат. Рахмат, Сыргак Миркулович. Урматтуу конференциянын катышуучулары, ушул органикалык айыл чарбасында тармагында ушул күндө иш жүргүзүп, алектенип келген биздин кооператив уюмдарынын, фермер уюмдарынын өкүлдөрү отурат. Анда эмесе биз суроо жоопко өтсөк, жана жарыш сөз болсо дагы сөз айтсаңыздар, сунуш айтсаңыздар болот. Суроого 1 мүнөт, жарыш сөз жана жооп берүүгө 2-3 мүнөттөн коелу. Алдыңыздарда микрофондор бар, ошону жандырып алып, каалоочулар болсо сүйлөсөңүздөр болот. Биринчи жогору жакта көтөрдүңүз, сиз өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, андан кийин оюңузду айтсаңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар. Менин атым Өскөнбаев Аскар Дүйшөбекович. Биз Эканат аттуу органикалык жер семирткич азыр 2017 жылдын аягында 2018 жылдан баштап чыгара баштадык. Органикалык препарат биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн катарын толуктоп атат азыр. Аябай сапаты жакшы дүйнөлүк сертификат алганбыз. Местный сертификатыбыз да бар, дүйнөлүк сертификатыбыз бар. Ошолордун азыркы тыштан келип аткан, мисалы мен сунушумда ошол тыштан келип аткан ошол органикалык болобу, эмне биопрепараттар болобу, ошолордун эмесине баягы орусча айтканда ставка кылбай биздин ошол ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп берсеңер деген, ушул жерде азыр ар кайсы өлкөнүн, аймактын кооперативдеринин представительдери отурат. Ошону колдоп берсеби деген өзүбүздү тааныштырып кетип аткан себебибиз ушул. Биз Каракол, Ысык көл областынын Каракол шаарында ошол өндүрүш фабрикабыз ошол жерде жайгашкан. Анан кийинки келечекте дагы ошол иштешкенге даярбыз. Биздин сыртта азыр буклеттерибиз бар. Биздин органикалык продукциябыз торф жана саздын баткагынан жасалган. Башка эч бир кошулмасы жок, таза азык болуп эсептелет. Анткени биз өзүбүз ошол нерсени баягы тастыктоо иретинде силердин көзүңөрчө азыр кофе брейкке чыкканда деле тастыктап бере алабыз да. Ошол биздин сунушубуз, ошол бизди колдоп берсеңиздер деген сунушубуз бар да. Рахмат. Анда кезектеги сөз сизде. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Менин атым Манас Саматов. Мен бул жерде бир нерсени белгилей кетким келет. Тилекке каршы мына мен материалдар менен бир сыйра таанышып чыктым. Тилекке каршы биздин айыл чарба тармагын жетектеген мамлекеттик машинанын
арасында дагы, дыйкандардын арасында дагы туура көз караш калыптана электиги көрүнүп турат. Себеби бул жерде баягы эле эски коммунисттик принципте колдош керек, өрчүтүш керек, запрет кылыш керек деген сөздөрдү көп кездештирип атамын. Бизде фермердин өзүнүн орду жок. Кооперативти фермерге карама каршы коюштун өзү туура эмес. Тилекке каршы ушул материалдарды даярдаганда фермерлерди да катыштырсаңыз жакшы болмок экен. Анан кийин мындай көз карашка альтернатив көз карашы бар адистерди чакырып катыштырсаңыз жакшы болмок экен. Кандай гана болгондо дагы ошо конференцияны уюштургандарга мен ыраазычылык билдирип кетемин. Мындай учурашуулар болуш керек. Фермерлер көбүрөөк катышса жакшы болмок. Манас Саматов, бул жакта баарыбызга мүмкүнчүлүк бар. Ар ким өзүнүн позициясын, сунуш пикирин билдирет. Бул жакта сын пикирге алуу эмес, бүгүн ортого бүт ойду койсок, резолюция кабыл алынат. Ошо резолюциянын негизинде иш алып барабыз. Андан кийин мына азыр өкмөттө айтып кетти, координациялык совет түзүлдү. Мына ошого да биз депутаттар кошулганга биз дагы кызыкчылык пайда болуп атат. Бул азыркы күндөгү биздин оюбуз. Мен жана жогору айтып кеттим, бул жакта дагы ойлор айтылса, биз аны ошо кеңешип, андан кийин өкмөттө мындай тыгыр иш алып баруу керек деп айттым да. Ошондуктан оюңуз болсо айтып кетиңиз, мына бул жакта бүт ушул тармакты иштегендер олтурат. Бүгүнкү күндө калыптанган айыл чарбасындагы кырдаал менен органикалык өндүрүштүн ортосунда чоң жол бар. Кандай конкреттүү жаңы технологиялардын жардамы менен гана жетиш мүмкүн да. Эми дагы бир учурашуулар болсо кенен айтып берем мен албетте. Бирок бар башка көз караштар. Рахмат. Рахмат. Калоочулар суроо болсо бериңиздер. Сиз келиңиз. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуулары. Махамат Эргешовуна биринчиден чоң ыраазычылык беребиз. Себеби дегенде ушул органиканы биз 2010-жылы баштаганбыз. Баткенде Алыштан деген айыл чарба кооперативи. Ошондон бери 9 жылдан бери ушул органика фермерлер үмүт кылып жүрөт да, ушу мамлекеттен дагы ушул бир колдоо болсо, чогуу жылган жакшы болот эле деп. Мен Кыргыз Агро Биоцентрдин Баткен регионалдык биофабрикасынын директору болуп ноябрь айынан бери иштеп жатам. Ага чейин ушул Алыштан айыл чарба кооперативине жетип келгенмин. Биз ушул 2010-жылдан баштап органика өрүк өндүрүп келебиз. Ошондой эле Биокежи федерациясынын Баткен облусундагы өкүлү да болуп эсептелем. Махабат Эргешовна, сиз өзүңүздүн докладда айтып өттүңүз, бүгүнкү күнү негизги биздин келечек органика жана кооператив деп. Өзүңүз айтып өттүңүз, кооперативтерге дыйкандар жакшы бирикпей атат деп. Бул өтө туура, бүгүнкү күнү акыбал ушундай болуп жатат. Мунун биздин практикада бир гана немени айтып кетебиз, практиканы. Себеби дегенде биздин Кыргыз Агро Биоцентрдин директору мына Жамбай Туманович өзү отурат. Ноябрь айында Арменияда органика боюнча форумга катышып келди. Ошондон келгенден кийин бизге ал жердеги органиканын акыбалын айтып берди. Арменияда ушундай кылыптыр. Органика менен иштеген фермерлерди, кооперативдердин өндүргөн азыгын мамлекет өзү сатып алып, мамлекет өзү мектептерди, интернаттарды, бүт керектүү жерлерди мамлекет өзү органикалык азык менен камсыз кылып берет экен. Ошондой практиканы бизге да киргизсе өтө сонун болот эле да. Себеби дегенде бүгүнкү күнү биз фермерлер негизги көйгөйүбүз бул сбыт да. Мына биз 2010-жылдан бери Баткен өрүгүн органика кылып өндүрүп келип жатабыз. Бирок биздин деле көйгөй бүгүн мына 9 жыл болсо дагы ушул сбыт көйгөйү бизде чоң маселе болуп турат да. Ошого ушул Армениянын практикасын Махабат Эргешовна өтө суранат эле, Кыргызстанда киргизиш керек ошону. Ансыз биз жылып кете албайбыз. Качан сбыт болсо, эгерде кооператив иштесе, өндүргөн азыгы сатылып сбыт болуп турса, биздин фермерлер бүгүнкү күнү толук кошулганга даяр да. Ансыз кооперативде жылдырып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз өтө аз болуп атат бизде бүгүнкү күнү. Андан кийинки биздин практикада көйгөй бул мына баарыңыздар билесиздер, ЭСке мына бажы биримдигине Кыргызстан мүчө болуп кирдик. Бирок бүгүнкү күнү ошол ЭСтин талабына ылайык азык өндүрө албай атабыз. Себеби дегенде ЭСтин талабы бүгүнкү күнү атайын цех болуш керек ар бир жерде. Ошол цехте хас стандарт болуш керек. Хас стандарт менен өндүрүлгөн азык гана экспортко чыгат экен да. Ансыз жанагы ЭСтин талабы боюнча өндүрүлгөн азык экспортко чыкканга, сатылганга уруксат жок экен, керек болсо штраф төлөйт экенбиз да. Ушул жерде дагы биздин дыйкандарды өтө чоң көйгөй болуп, ушуну чече албай турган мезгилибиз болуп атат.
Кийинкиси сертификация. Органика сертификатын бере турган уюм жок экен Кыргызстанда. Биз мына өрүккө алып жүрдүк, биз мына эл аралык уюмдардын колдоосу менен биринчи бизди Хелветас уюму колдоп келди. Андан кийин Жиазият уюму Германияны колдоп келди. Ушул эл аралык сертификат алып келдик. Бүгүнкү күнү биздин азыктарды да мына фойеге көргөзмө кылып койдук, чыкканда көрүп, осы сеңиздер болот буюрса. Эми бу жердеги биздин фермерлердин көйгөйү бул сертификация бүгүнкү күнү 8.000-9.000 евро турат да. Муну биз төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өткөн жылы Баткен облустан Жиязет проект бүтүп кетип калды. Мына биз азыркы мезгилде сертификатыбыз жок, отурабыз да. Ушул маселени дагы ушу мамлекеттик деңгээлде чечип, мамлекетке эл аралык стандартка ылайык сертификат бере турган уюмду сөзсүз түрдө ачып, ошону ишке ашырбайынча биздин органиканы эч жака чыгара албайт экенбиз да. Кийинки биздин көйгөйүбүз бул кредит маселеси. Кредит болгондо органиканы өндүрөм, кайра иштетүү ишкана курам дегенде эле каерка эле барса кредит ал дейт да. А кредиттин келечеги болбойт атат да. Себеби дыйкандар алып, айыл жеринде үйүн сатып башка кылган өтө мындай проблемага учураган фермерлер көп болуп, кредиттен коркуп калып, бүгүн фермерлер кредит дегенде бары коркот да. Ошондуктан биз суранат элек, ушу мамлекеттик деңгээлде ушундай органикалык кооперативдер жер-жерлерден тандап алып, ошолорду мамлекет өзү колдоп, пайызсыз кредиттерди берсе, ошондо өнүгүп кетет элек да. Ошол эле учурда мына эл аралык уюмдарды мамлекет өзү көзөмөлдөп, ушул органикалык чарба жүргүзгөн кооперативдерге, фермерлерге ошол эл аралык уюмдардын финансын түздөн-түз колдонуп жардам берсе жакшы болот эле да. Себеби эл аралык уюмдар ушул максаттуу иштетпей эле мындай мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин практикада жок, бир эл аралык уюм бир региондо толук кандуу бир ишкананы бутуга тургузган жок да. Аз-аздан себеп кете беришет, анын жыйынтыгы болбой атат да. Бул дагы биздин сунушубуз эле. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү акыбал бүт регион боюнча дүкөндөргө, супермаркеттерге кирсеңиз, азыктар көбөйүп кетти. Органика, био, толтура болуп кетти да, натурал деп. Бирок аны көзөмөлдөгөн уюм жок болуп атат бүгүнкү күнү. Мисалы үчүн бир эле практика Жалал Абадтын био кооперативи пахта өндүрөт, болгону бир жылда 450 тонна гана өндүрүп экспорттоп атат Германияга. Бирок мына статистикалык даныйга караганда Кыргызстандан 5000 тонна өндүрүлүп атыптыр да, өндүрүлүп экспортко чыгып атыптыр биопахта. Бул көзөмөлдүн жоктугунан болуп атат да. Ошондуктан дагы биз фермерлер сунуштайт элек, мына бүгүнкү күнү мына Кыргыз Агро Биоцентрдин бардык региондордо өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Ушул маселелердин бардыгын ушу Кыргыз Агро Биоцентрге берсе, көзөмөлдү, башканы бүт баарын көзөмөлдөп ушул органиканы агылдыга жылдырганга чоң шарт түзүлөт да. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат. Сунушуңузга. Дагы бул жакта бизге жазып кат жүзүндө бериши Баткен аймактык биофабриканын директору Алышдан биокооперативинин башкаруу кеңешинин мүчөсү Төлөмүшев Турсунал Приматович. Сиз Сиризапо. Асаналиев Турусбек, Улуттук илимдер академиясы, биология институту. Бүгүнкү козголуп аткан маселе аябай актуалдуу маселе, бирок ушул маселени дагы жалпы дыйкандарга маалымат жетпей атат да. Ошон үчүн мына массалык каражат маалыматтарын дагы кошуу керек. Эң негизгиси ушул багытта илим таптакыр кароосуз калды да. Мына биздин ушу министрлик тараптан ушул органиканы изилдөө, ошол органикада мына азыр көптөгөн ар кандай жер семирткичтер сунушталып атат. Мына бүгүн дагы ошол органикага туура келбеген жер семирткич дагы сунушталып программага чыгып атат да. Мисалы үчүн органоминералдык жер семирткичтер гумат. Бул органикалык жер семирткичке кирбейт да, биринчиден. Анан мына ушул илим изилдөө жагына мына бизде дыйканчылык институту бар. Мына научно-исследовательский институт земледелия мурда. Азыр ушул институтту органикалык институт кылыш керек дагы. Мына Швейцарияда органикалык институт бар. Мына ошон үчүн Швейцарияда дээрлик бардык дыйканчылык органика менен жүрүп атат да. Биз да ушул нерсеге өтүшүбүз керек, ушул институтту күчтөшүбүз керек, илим изилдөө иштерин жүргүзүш керек. Мына айтылып аткан сертификат жана башка маселелерди дагы ушул илим изилдөө институту, анан биздин ушу академияда дагы ушул улуттук академияда дагы бөлүмдөр бар, институттар бар. Ушул топуракты изилдеген, зыянкечтерди изилдеген, ушул багытта жалаң биологиялык, органикалык деген маселелерге каражат бөлүнүшү керек өзүнчө. Мына биздин дыйкандар ушул союз ыдырагандан бери банктын кулу болдук да. Анткени үйүбүздөн да ажырап атабыз, башканы да жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө каражат жетишпейт деп атабыз. Ушул эмне үчүн ушул банктарга 2%, 3% бөлүнүп аткан, мына өздөрү берип аткан суммадан 2-3%-ти органика деп ушул органика маселесин коюп туруп, эмне үчүн адресине
финансировать эттиргенге болбойт. Мына ушул маселе. Экинчиден мына биздин жер кыртышын бардыгын тең бузуп, көрүнгөн жерде биздин кен байлыктар казылып жатат. Ошол кен байлыктар мына чаткалды карагыла. Жердин баары бузулуп атат, ошол жердин баардыгына тең кирип алып атат. Мына ошол жерлердин баардыгында тең органика продукцияны эртең өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Мына ошолорду дагы ушул органикага атайын бир статья кылып туруп, ошолорго өзүнчө каражат бөлдүрүп берсе, биз эч кимге кайырчы болбойт элек да, ушу финансы жагына. Мына ошол нерсенин баардыгын тең аккумулировать этип туруп, өзүнчө көзөмөлдөй турган кеңеш куруп, ошол кеңештин карамагына ушул каражат түшүш керек да. Эгерде ушул программаны бир жыйынтыктоочу бир программа түзүп туруп, ушунун үстүндө иштесек жакшы болот эле да. Биз могуреки политика болуп эле келатат да, саясат болуп келатат. Мына концепцияны кабыл алдык, бирок концепция ошол каражат менен байланган жок, каражат бөлүнгөн жок. Каражат бөлүнбөгөндөн бул иштебейт. Экинчиден мына бүгүн деле бул маселени көтөрүп атабыз. Бул маселе көтөрүлүп аткандан кийин ушул конкреттүү жанагындай ички резервтерди колдонуп, ошо финансылык жагынан күчтөшүбүз керек да. Анан эң негизгиси биз муну илим жагына дагы көзүбүздү буруп, мына мурда биз Союздун убагында минералдык жерсемтикичтерди изилдеп келдик. Мунун баардыгы тең акырында келип, бул туңгуюк алып келди. А бүгүнкү күндө биз ушул органикалык маселе дегенде ушул илимий изилдөө институттарына каражаттарды бөлүп, анан айлык маяналардагы көтөрүш керек, ошол маселени дагы караш керек да. Рахмат сиздерге. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Табалдиев Тыныстан, Ош областынын Чоңлай районунун Чоңлай балы кооперативинин атынан келдим. Бизде мындай суроо бар эле. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын статистика боюнча эң кирешелүү тармак бал тармагы болуп айтылып келеткен. Ошондой эле сапаты боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы катарлардын ордун толуктайт. Бирок экспорттоо боюнча Турция биринчи орунда турат да азыркы учурда. Эмне үчүн биздин өлкөдө ушул тармакка басым жасалбайт? Тилекке каршы ошо эмне үчүн мындай инвесторлор тартылбайт, лаборатория жетишсиз. Ушулга жооп берип койсоңуздар, рахмат. Бул жакта өкмөттөн аппараттан бар да эксперттер. Эми бул маселени азыр мынакей баарыбыз көтөрүп атабыз. Ошо сертификат маселеси, сертификат алуу маселеси азыр мамлекеттик деңгээлде коюлган эмес да. Мына баары бул жака баяндамачылар баары айтып кетишти да. Эми ушул маселени биз мамлекеттик деңгээлде чечүү үчүн бул маселени көтөрүп атабыз да. Азыр эми ушу органикалык багыт менен приоритеттүү катары иштесек, мен ойлойм өкмөт дагы мындай терең иш алып барса, ушул сиз айткан бүт маселелерди чечкенге аракет кылабыз да. Азыр бүгүнкү күнү эки фракцияда ушул айыл чарбасы боюнча маселе каралып атат. Ошондуктан вице-премьер-министр, министр, замминистр баары ошол жакта катышып жатышат депутаттар менен. Жанагы өзүңүздөр да көрдүңүздөр, биздин бир нече продукциябызга коңшу өлкөлөрүбүз кирүүгө тыюу салып койбоду. Ошондуктан фракциялар тез аранын ичинде ушул маселени көтөрүү боюнча жыйын өткөрүп жатышат да. Ошондуктан өкмөттөн бул жакка катыша албай жатышат. Азыр эми суроолордун баары, ошол жана айткандай сунуштардын баары ушул резолюция менен бекитилип, ар бир суроо сунуш менен иштейбиз. Дагы суроо болсо, анда мен убакыт болуп калды, бир суроого берели дагы, андан кийин кофе брейкке чыгалы. Мүмкүнбү? Гүлзада Кудайбердиева, Биосервис коомдук фонду. Саламатсыздарбы? Буга чейин дагы айтылып өттү, ушул алгачкы жолу ушул Кыргызстанда, ушул мындайча жалпылап айтканда 15 жылга жакын биздин фермерлер ушул эл аралык сертификатка ээ болуп өздөрүнүн продукцияларын өндүрүп келатышат. Бул мындайча айтканда деңиздеги бир тамчы, бирок ошентсе дагы бул кадамдар болду деп айтсак болот. Негизи эле ушул азыр сиздер Махабат Эргешовна жакшы белгилеп кеттиңиз. Ушул улуттун бул ден соолугу депчи. Негизинен эле алгачкы биздин кадам өзүбүз өндүргөн продукцияны, таза продукцияны пайдалануу дегенди пропагандалашыбыз керек деп ойлойм.
Сыргак мырза дагы көз карандысыз эксперт жакшы ойду айтты. Балдарды мектептен, вуздарда дагы ушул алгач үйрөтүп кетишибиз керек. Органика деген эмне деп. Башка ушул органика өнүккөн мамлекеттер жөнүндө сөз болуп өттү. Аларда керек болсо бала бакчадан дагы башталат ушундай түшүндүрүү. Эмне үчүн биз азыр жолдо баратсак, балдарыбыз кока-коланы алып ичиш керек, фастфудтар азыр бизде тескерисинче мода болуп атат, ошонун бардыгын пайдаланат. Бул деген биздин азыркы мезгилде өзүңүз белгилеп кеттиңиз, ушул балдардын азыркы келечек өсө турган мундун ден соолугуна чоң кедергисин тийгизип атат. Андан сырткары фермердик деңгээлде сапатты камсыздашыбыз керек. Сырткы рынокко чыккыбыз келсе, ички базарды камсыздагыбыз келсе деле, негизинен эле ушул фермерге шарт бул эмне? Азыр бул жерде биобанын өкүлү дагы айтып өттү. Бул айыл чарба өндүрүш каражаттарына мүмкүнчүлүк берүү фермерге. Мисалы үчүн, азыр фермер органикалык продукцияны мен өндүрүп атам, мен бул продукциям органика деп айтып атат, бирок биздин тажрыйбада биз органика деп жөнөткөн үлгүлөрдү лабораторияларга, эл аралык лабораторияга жөнөтүп атканда, ал жерден келди. Силердин продукциянын ичинде туруктуу органикалык булгагычтар бар экен депчи. Бул деген сөз бизге кирип аткан каражаттар био деп айтыла берет, бирок ал негизги өзүн тастыктаган уруксат этилген каражат органикада эмеспи, ага карабай эле пайдаланып атабыз. Андан сырткары ГМО продукцияларды, үрөндөрдү пайдаланып атабыз. Бул чоң кедергисин тийгизет биздин био чарбаны алдыга жылдырууда. Андан сырткары мен ойлойм, ушул биздин эмеде, ушул био KG федерациясында гана, ошолордун деңгээлинде гана аракеттер болуп атат. Кыргызстанда органикалык продукциянын жарманкесин уюштуруу деп. Биз муну салттуу түрдө, керек болсо региондордо органикалык күнү деп, органикалык өндүрүүчүлөр үчүн атайын бир полкаларга, базарларда түйүндөргө бир шарттарды түзүп беришибиз керек да, ушулар негизинен теги белгилүү органикалык продукциялар деп. Андан сырткары азыр бизде ушул чоң рахмат, ушундай өкмөт дагы көңүл буруп, ушул органикага көңүл буруп атат. Демек, органикалык продукцияны тастыктай турган сертификаттык уюмдун келип чыга турган талабы, учуру келип калды. Эми азыр уюшулса дагы, бул жерде азыр эксперт дагы айтып өттү, накта адис эмес адамдар дагы келип тартыла башташат. Ушул жерде дагы көзөмөлгө алынышы керек. Мындайча айтканда, сертификациялык уюм түзүлөрдө уюшумдуу иш кетиш керек. Бүт кызыктар, тармактарды и атайын актерлор ушул жерде органика жаатында иштеген биокооперативдер отурат, эме агро био борборунун өкүлдөрү отурат. Ушул жамаатта уюшуп иштешсек деген чоң ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Анда убакыт кофе брейкке келип жетти. 20 мүнөт кофе брейкке берип, андан кийин жумушубузду улантсак.